Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Бұл дүйнөдөгү адам баласынын эң жогорку максаты Аллах субханала таалага түз сыйынып, таухидти карманып, ширктен алыс болуп, жана ошол акыбалда бул жашоодон саламатта чыгып кетиши. Бул эң чоң жеңиш жана эң чоң максат. Ошондуктан көптөгөн алымдар дуа кылышканда, о Алла таала мени исламдын жана сүннөттүн үстүндө жанымды ал деп көп дуа кылган да. Ошондуктан адам баласы ошо дин менен жашап, дин менен бул жашоодон өтүшү өтө зарыл. Анткени ошол кандай акыбалда өткөн болсо, ошого жараша анын тагдыры кыяматта чечилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда: "Иннамал амалу бил хаватим". Амалдар ошо акыркысына, аягына жараша эсептелинет, же ошо аягына жараша болот деген. Ошондуктан адам баласы баягы туура жолго келип, ыйманга келип, динди түшүнүп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн ээрчигенден кийин ошону бекем кармап, дайыма Аллах субхана тааладан жардам сурап, ошонун үстүндө өтөйүн деп аракетин жумшаш керек. Эч качан алданып кылган ибадатына, Аллах субхана таала берген ислам жакшылыгына кубанып, анан баягы көңүл кош кылып, бейгапар болуп, анан ошол жакшылыктан айрылып калбаш керек да. Өтө бул маанилүү маселе. Көптөгөн адамдар бар, бул жакшылыкка жеткенден кийин ошо жакшылыктын баасын билбей, кийин аны колдон чыгарып жоготуп алат. Бул дин жаатында биздин чоң жакшылык бул ислам. Жана исламды ошо таза кармануу, сүннөт менен кармануу бул өтө чоң жакшылык. Мына ушундай нерсе деле дүйнөлүк маселелерде болот. Аллах субхана таала кээ бир адамдарга байлык берет, же мансап берет, ошонун шүгүрүн келтирбей, туура эмес пайдалангандыктан Аллах субхана таала ошол нерсени алып коюш ыктымал. Ошондой эле Аллах субхана таала адам баласына хидаят берип, туура жолго салгандан кийин ошону бекем кармап калбаса, анда чоң жоготууга учурайт. Бул жаатта көптөгөн ислам алымдары ар кандай китептерде ошо адам баласы өзүнүн динин кантип сакташ керек, күнөө иштерден кантип алыс болуш керек, жакшылыктын үстүндө, хидаяттын үстүндө кандай туруктуу болуш керек деп көптөгөн китептер жазган. Ошолордун бири Ибн Кайым рахимахулланын дагы Ал-Жавабул Кафи деген китеби бар. Ошол жөнүндө ошо күнөөлөр тууралуу жазат да негизиненчи. Анан ошонун ичинде ошо адам баласы ошо хидаяттын туура жолдун үстүндө кантип туруктуу болот жана күнөө иштерден кантип алыстап адашпайт деген атайын тема болгон. Ошонун көптөгөн бир канча себептерди айткан. Ошол бир канча себептерин кээ бир илимдүүлөр кыскартып, элге баягы түшүнүктүү, жеңилдетсин деп таратып жүргөндөр бар. Анан ошолордун ошо илимдүүлөрдүн ошо кээ биреси ошолорду кыскартып 10 себепти жазып тараткан экен. Биз да ошону кыскача окуп, үйрөнүп, амал кылып, жана башкаларга да жеткиренге аракет кылабыз. Анткени бул өзүбүз үчүн эле жана бир тууган болгон мусулман адамдарга дагы өтө зарыл нерсе. Ар бир адам баягы өзүнө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө дагы жакшы көрүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, эгерде биз толук ыймандуу болобуз деген болсок, жакшы көргөн нерселерди, өзүбүзгө ыраа көргөн нерсени башка мусулман бир туугандарга дагы ыраа көрсөтүш керек. Ошондуктан биз мына ошо анча-мынча билген нерселерибизди, ошо илимдүүлөр тараткан нерселерди мусулмандар менен бөлүшүп, жана башкаларга жеткенге дайыма аракетти жүрүшүбүз керек. Мына ошол адам баласы ошо күнөөлөрдөн алыстап, дайыма ошо хидаяттын үстүндө, туура жолдун үстүндө жүрүш үчүн кылган себептердин бири, же болбосо негизгилердин бири, бул адам баласы дайыма дуанын үстүндө жүрүш керек да. Аллах субхана таалага тилек кылып, ошону сурап жүрүш керек. Бул дуа кылуу мусулмандын куралы. Хидаятка келдикпи? Алхамдулилlah. Ошону Аллах субхана таала ушул хидаяттан мени алыстатпа, ошого бекем кыл деп көп дуа кылыш керек. Аллах субхана таала айткандай: "Ва ида саалака ибади анни фа инни қариб уджибу да'вата да'i ида да'ани". Эгерде пенделер менин жөнүндө сурашкан болсо, мен жакынмын, мага дуа кылышсын,
ошо дуа кылган адамдын дубасын кабыл кылам деп атат да. Же болбосо дубасына жооп берем деп ушундай мааниде Аллах субханаху айтып атат. Демек мусулман баласы бул дуаны ибадатын жеңил санабаш керек. Көп адамдар бар, өзү күнүмдүк ибадат кылса деле, башка амалдар кылса деле, бирок ошо дуа ибадатын эстен чыгарып коет. Бул такыр туура эмес. Биз ибадаттын ичинде дагы, сыртында дагы баскан турган сайын дайыма дуа кылып жүрүш керек. Айрыкча жанагы дуа кабыл боло турган орундар, убакыттар бар. Шариятыбызда келген, мына ушул убакытта орундарды кылсаңар, кабыл болушунун баягы ыктымалдуулугу чоңураак. Аллах субханаху таала ушул убакытта кабыл кылат деген ар кандай хадистер, сахабалардын риваяттары бар да, ошолорду пайдаланып дайыма дуанын үстүндө жүрүшүбүз керек. Мусулман баласы эч качан таштабаш керек. Анан кээ бирөөсү мындай деп ойлошу ыктымал, дуа кылса эле сөзсүз түрдө бир жерде отуруп, шашпай дуа кылып, дуасына жакшы көңүл буруш керек деп. Албетте бул нерсе жакшы, бирок адам баласы жумуш кылып атып деле, басып баратып деле, машина айдап баратып же иш кылып атып деле дуа кылса болот да. Кадимкидей Кудай Таалага жалдырап тилене бериш керек. Тилди ошол нерсеге көндүрүш керек. Анткени дуа менен көп нерсени адам баласы чечип алышы ыктымал да. Бул Аллах Тааланын берген убадасы, ошондуктан муну эч качан такыр жеңил санабаш керек. Бул жеңил ибадат дагы, анан күчтүү ибадат дагы да. Эстеткөнсө дуа кылган. Адамдын ошо жүрөгү менен тилинин, айтып аткан тилинин биригүүсү гана керек. Анан Аллах субханаху таалага ошо толук ишеним керек да, ошо дуамды Аллах субханаху таала кабыл кылат деген. Албетте дуанын өзүнчө темасы узун, өзүнүн адептери бар. Дуа кабыл болуш үчүн адам баласы ыхластуу болуш керек, арам нерселерден алыс болуш керек, жана ошонун себептерин кылыш керек да. Бирок бул жерде баягы ошо адам баласын туура жолдо бекемдей турган эң чоң себептердин бири бул дуа кылуу. Андан кийинкиси дайыма адам баласы Аллах субханаху тааладан жардам сурап жүрүп өтүш керек да. Бул дуанын бир түрү. Дуаны биз жалпы айтып атпайбызбы, бирок дуанын да ошо бир түрү бул жардам суроо. Алла Таала ошо жалдырып сураганда, о Алла Таала ошо мени ибадаттан тайдырба, ошол жолдон адаштырба. Исламга бекем кыл, сүннөткө бекем кыл, сага ибадат кылууда туруктуу кыл, жанымды ошол ибадаттын үстүндө, исламдын үстүндө ала көр деп тилеш керек кадимкидей. Алла Тааладан жардам сураш керек. Анан ошо сага ибадат кылмасам Алла Таала ошону кабыл кылып, ошо ибадатты кылууда мага жардам бер деш керек. Ошо туруктуу кыл деп кадимкидей сураш керек да. Берилип. Анткени Аллах субханаху таала жеңилдетпесе, эч качан адам баласы ийгиликке жетпейт. Ошондуктан биз күнү түнү Аллах субханаху таала муктажбыз. Мисалы, билесиздер, баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Аббас деген сахаба жаш кезинде осият кылганда, эгер сурасаң Алла Тааладан сура, жардам сурасаң Алла Тааладан жардам сура деген да. Биз ошон үчүн дайыма жардамга муктажбыз. Мына Фатиха сүрөсүндө окуп атабыз, дайыма ияка набуду ва ияка настаин. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп. Ошондуктан Аллах субханаху тааланын жардамысыз эч качан эч бир адам ийгиликке жетпейт да, ибадатка да туруктуу боло албайт. Кадимкидей жалдырап керек болсо, колдон келсе ыйлап сурап тиленип жүрүш керек да. Адашып кетишпат эле. Көрүп атпайсыздарбы, жашоодо канча деген адамдар ар кандай себептер менен, дүйнөнүн аркасынан, бийликтин аркасынан, жандан башка надандык, илимсиздиктин аркасынан адашып кеткендер толуп. Ошондуктан туруктуу болом деген болсо, сөзсүз түрдө адам баласы Алла Тааладан жардам сураш керек. Үчүнчү себеби, дайыма адам баласы өзүнүн нафсиси менен күрөшүш керек. Ибадатты өз убагында так аткарууга жана күнөөлөрдү таштаганга. Анткени адам баласы болгондон кийин сөзсүз түрдө күнөө кылбай койбойт. Күнөө болуп турат. Анан ошол күнөөлөрдү кылбаганга аракет кылып, баардык аракетин жасаш керек да. Мына Аллах субханаху таала айтып атпайбы? Валлазин жахаду фина ланахдияннахум субулана. Ким биздин жолубузда жихад кылып аракет кылган болсо, биз аны бекемдей турган, туура жолго алып бара турган жолдорубузга салып коебуз, ошо жолдорду үйрөтүп коебуз деп атат, көрсөтүп коебуз дейт. Ким Аллах субханаху таала үчүн күрөшкөн болсо, уну алымдар ошо ким
жихадка чыккан болсо Аллах субхана таала жакшылыгын берип динде ибадатты бекем кылат дегендер бар экен. Кээ бирөөсү ким ушул биздин жолубузда илим алып аракет кылган болсо ошо амал кылганга ийгилик беребиз деген экен. Кыскасы ким Аллах субхана тааланын буйруктарын аткарып ибадатка таатка бекем болуп жүргөн болсо Аллах субхана таала жакшылык жолдорун көрсөтүп ачып бизге баяндап коет. Бул деген көрүңүздөр мына эмне себептен Аллах жахаду деп. Өзү жахаду деген сөз ошо баягы аракет анан тырышкан деген сөздөн чыгат да. Адам баласы бир нерсени аракети менен күчүн жумшап жасаган болсо ошону жухд деп айтат да. Жахада дегенде ошондон чыккан да. Жихад сөзү ошондон да. Анткени душман менен кармаш үчүн адам баласы кандай деген аракетин колдонот да. Жүрөгүнүн күчү керек, денесинин күчү керек, чоң эрк керек, коркпого тайманбас. Ошондуктан ошо жихад деп аталган да. Анан нафсини дагы тарбиялоодо, нафсини жеңүүдө дагы адам баласына ошондой күчтүү эрк керек да. Бул деген мындайча айтканда баягы душманга кылынган жихадка караганда адам баласы нафсиси менен күрөшкөн жихад оорураак да. Албетте душман менен кармашып өзүңдүн жаныңды курмандыкка чалуу дагы бул оор нерсе. Бирок андан да оор нерсе турган бул өзүңдүн нафсиңди тарбиялап, нафсиңе күнөө жакка жумшап аткан болсо, ошону тосуп, ага моюн бербей, өзүңдү сактап жүрүү бул өтө чоң жихад да. Анткени бул күнүмдүк жашооңо керек да, өлгөнгө чейин ошентип жүрөсүң да. Ошондуктан адам баласы дайыма ошону нерсени эмне эстен чыгарбай аракет кылыш керек. Аллах субхана башка айтканда я айюхаллазина аманусбиру ва сабиру ва рабиту дейт. Я о иман келтиргендер, сабыр кылла деп атат. Ва сабиру дейт. Башка душмандар менен айгышканда, кагылышканда ошого туруштук берип чыдагыла деп атат. Ва рабиту жана мусулмандардын чек арасын кайтарып, душмандардын бекит маңдайында аларды киргизбей жолотпой тургула дейт. Рибат да ошону айтат да. Көрүңүздөр, бул сабырдуулук Аллах субхана таала бизди үндөп атат. Анткени сабырдуулугуң болбосо ибадатта кыла албайсың, күнөөнү да таштай албайсың, дааватта кыла албайсың. Ошондуктан сөзсүз түрдө адам баласы өзүнүн нафсиси менен күрөш керек. Албетте бул күрөшсө, бунун натыйжасын көрөт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы? Ва ман ятасаббар юсаббирхулла дейт. Ким сабыр кылып аракет кылган болсо, Аллах субхана ага сабырдуулук берет дейт. Ошонун аракетин көрсөң, Аллах субхана таала натыйжасын берет сага. Ким мисалы илим алам деп аракетин кылган болсо, Аллах субхана илимди үйрөтөт. Ким ырызкы табам деп иштеген болсо, Аллах таала ырызкы эшиктерин ачат. Эгерде ким жалкоо болгон болсо, Аллах субхана таала андай нерселерди бербейт да. Ошондуктан өзүбүздүн нафсибизди ушул нерсеге эмне тарбиялашыбыз керек. Анткени адам баласынын нафсиси эмне дайыма бурулуп турат. Оңго кетет, солго кетет, ар кайсын ойлонот, көктү самайт дегендей жалкоолукка тартат. Ошого күрөшүп дайыма ошо акыбетти ойлоп, акыретти ойлоп, бул убактылуу жашоо деп ошентип өзүнүн нафсиси менен жакшылап күрөшүш керек. Төртүнчү себеп, мисалы ошо жакшылыктын үстүндө, хидаяттын үстүндө туруктуу болуп, күнөөнү ташташ үчүн ар бир адам билет да. Ошол мисалы күнөө кылбаган адам жок деп айтпадыкпы? Билет да, өзүнүн нафсисин билет. Анан ошол ар бир адам ойлонуш керек да. Мени күнөөгө түртүп аткан эмне себептер деп дайыма сураш керек өзү. Мисалы бирөө намазын жакшы окуй албай аткан болсо, убагында чала окуп аткан болсо, намазында уктап калып аткан болсо, арам нерселерди көрүп коюп аткан болсо, же арам жеп аткан болсо, же арам нерсеге аралашып аткан болсо, деги эле күнөөнүн кандай түрү болбосун, ушул күнөөлөргө мени кайсы нерсе алып барып атат деп анализ жүргүзүп, эсеп кысап жүргүзүш керек да. Анан билет көбүнчө адамдар. Ошону билгенден кийин демек ошонун жолун баары тосуш керек. Тоспосо, көңүл бурбаса, ал күнөөлөр андан башка чоң күнөөгө түртөт дагы. Анан адам баласын же хидаяттан тосот, же күнөөлөрүн, соопторунан көп кылып, убактылуу болсо дагы тозокко алып барганга чоң эшикти ачып берет да. Эң жаман албетте Аллах субхана тааланын хидаяттан, толук хидаяттан чыгарып коюу, бул өтө коркунуч, анткени төөлүк азапта калат. Анан адам баласы билет, мисалы, жашырган эмне, өзүнүн кандай иш кылып атканын, эмне себептен ушундай нерсеге барып атканын билет да.
ошонун баарынан сактаныш керек. Мына азыркы заманда мына телефон деген балай бар, компьютер деген балай бар. Көп адамдар ушуну туура эмес колдонуп калышы ыктымал. Ушуну туура эмес колдонуп аткан адамдар көрүп калсак, же болсо өзүбүз деле өзүбүзгө суроо берип, эмне себептен ушундай кылып атам деп, ошону таштай турган жолун издеп, анан аракет кылып ташташ керек да. Антпесе болбойт. Мисалы, Аллах субханаху Куранда айтпай, я айюхаллазина аману дхулу фиссилми каффа дейт. О иман келтиргендер, динге толук киргиле дейт. Анан вала таттаби хутуати шайтан дейт. Шайтандын издерин, кадамдарын ээрчибегиле деп атат да. Иннаху лакум адуббун мубин, анткени ал силер үчүн ачык айкын душман дейт. Көрүңүздөр, динге толук кириш керек, диндин баардык буйруктарын аткарып, жана ошо менен биргеликте ошо диндин буйруктарын аткаргандан кийин ошо туруктуу болуш үчүн жана шайтандын изин, шайтандын кадамдары, шайтандын азгырыктарын ээрчибеш керек да. Анткени ал шайтан бир эле адамды азгырып туруп анан кетип калбайт ал. Ар кандай жол менен келет. Ошон үчүн хутуаты шайтан деп айткан Аллах субханаху. Шайтандын изи, шайтандын жолу, шайтандын кадамдары кичинеден болуп азгыра баштайт. Ар кимдин өзүнүн динине жараша, түшүнүгүнө жараша, такыбалдыгына жараша бардык жол менен келет да. Ошондуктан ошол мисалы адам баласын күнөөгө алып бараткан жолун сездиби, дароо ошону токтотуп калыш керек да. Ошону токтоп өзүн сактап калса болду, башка чоң эшик ачылбайт. Эгерде ал жолдон тыйылбай, жанагы күнөөгө алып бараткан себепке көңүл бурбай жүрө берген болсо, ал сөзсүз түрдө башка эшикти ачат, керек болсо эшиктерди ачат да. Анан кандайча адашып калдым, эмне себептен ушул жака келип калдым деп өзү да түшүнбөй калат да. Мына ошол адашуулардын бири азыр убакытта мисалы жана шек күмөн тараган заман болуп атат. Ар кандай атеисттер көбөйүп атат. Дин душмандары ачык айкын исламга, жалпы исламга каршы чыккандар көбөйүп атат. Исламдын ичинде сүннөткө каршы чыккан бидатчылар көбөйүп атат, сүннөттү бурмалаган. Мына ошолордун себептери мына ушундай нерселерди алдын ала албагандыктан да. Алдын ала. Эмне кантип алдын ала албагандыктан? Мисалы, ошол жана бидатка же болсо капырлыкка же атеисттикке кирип кетүүнүн бир чоң себеби азыркы заманда ошол жолго чакырган адамдар менен аралашып, ошолордун сабактарын угуп, ошолорго жакындап жүрүү бул чоң себеп да. Мисалы, кээ бир адамдар бар мындай табиятында Аллах субханаху таала мусулман кылып жаратып, бирок баягы илими жок жүрө берген, анан азыркы могу компьютер заманында ар кайсы нерселерди угуп берип, интернеттен тандабай. Анан кээде жана атеисттерге туш болуп калат, кээде жана философторго туш болуп калат, жанагы бидатчыларга туш болуп калат да, угуп берет да. Кээ бирөөсү билбестиктен кылат, айрымдар болсо өзүнүн баягы акылына таянып, мен күчтүүмүн, мен баягы айырмалай алам, чындык менен жалганды, ак менен караны биле алам деп туруп ошондой түрткү менен кирет да. Анан акыры жүрүп, акырындык менен анан адашып кеткендер бар. Биз баягы окуп жүргөн кезде устаздар айтып берип коечу, мына ушундай адам балдар келип ошолор менен сүйлөшүп атабыз. Кээ бирөөсү немеден атеист болуп кетиптир, динден чыгып кетиптир дегендер бар да. Бүт ушунун себебинен да. Мында сүннөттө жүрүп, же болбосо баягы сүннөттө толук жүрбөсө дагы бидатка аралашпай жүрүп эле, көп бидаттар билбейт. Анан ошо бидатка чакырган бирөөгө ишене калып, ошо менен байланыша калып, анын сабактарын угуп атып, ар кандай шектүү нерселер кирип кетип, анан бидатка түшүп кеткендер бар да. Мына Ибн Батта деген чоң алым айтат да, ошо бидатка кирип, адашууга кирип кеткенин бир себеби деп атат да. Адам баласы дейт да, кантип кирип кетет дейт? Ошондой адамдарга жакындап, жандаш болуп, жанында жүргөндүктөн ошо адашууга кирип кетет дейт. Элестетип көрүңүздөр, ошол илгерки замандагы алымдардын бири Ибн Батта деген. Ошону Ибана деген китебинде айтат да. Демек, жана бидатка адашууга кирип кеткен адамдардын ошо эмне себептен ошого баягы азгырылып кетет, эмне себептен ошо адашып кетишти деп байкасам дейт да, ошонун себебинин бирөөсүн айтып атат. Ошол адамдар ошо жанагындай фитнага чакырган, бидат үстүндө жүргөн адамдар менен мамилелеш болуп, ошолорго аралашып жакындай бергендиктен адашып кеткен деп атат. Көрүңүздөр, бул коркунучтуу. Көп эле ошондойлор бар да, мисалы. Жөнөкөй эле мындай дүйнөлүк жашоодо ала турган болсок, бир адам жакшы эле, жакшынакай жүргөн бала эгерде бир наркоманга аралашкан болсо, бир күн наркоман болуп калышы ыктымал. Арак ичпеген адам аракечке аралашкан болсо, аракеч болуп калышы ыктымал. Тамеки чекпеген адам, тамеки чеккен адам болсо, тамеки чегип калышы ыктымал. Ууруу адам кошулса, ууруу болуп калышы ыктымал. Мындай мисалдар көп да.
Баягы биздин деле жаш бала кезибизде ата энебиз какшап, жаныңда жолдошторуң жакшы болсун, аралашканың жакшы болсун, жаман адамга кошулба, жамандардан алыс бол деп бекеринен айтпайт да. Мына ошонун себебинен тартып кетет. Анткени жаныңда жолдошуң кандай болсо, көбүнчө адамдар ошого жараша дини дагы, адеп ахлагы дагы, жүрүм туруму да өзгөрүп кетет да. Ошондуктан бул өтө зарыл нерсе. Мына ушул себептен ким адашууга барып аткан болсо, ошо досунун себебинен, жакын мамилелешинин себебинен, демек ошондон алысташ керек. Кээ бир адамдар бар, жакшынакай эле ибадатын кылып жүрүп, динге бекем болуп жүргөн, анан кандайдыр бир жумушка орношот, же болбосо бир бизнеске кирет бирөө менен шерик болуп, же деги эле же дыйканчы болуп кетет. Анан ошонун аркасы менен дүйнөгө кирип, же байлыкка, же бийликке кызып, ошондон дининен начарлап, динин таштап койгондар бар да. Мына жакшылап издеп карап көрсө ошондой чыгат адамдар. Бирок ошол адамга сезилбейт ал нерсе. Акырындык менен кете берет да. Ошондуктан адам баласы эгерде өзүнүн кандайдыр бир алсыздыкты сезе турган болсо, ким менен аралашып атып, бир же жумушка барганда, же бирөө менен аралашканда уже начарлай баштады да. Намаздарды жакшы окулбай, мешиттерге көп каттабай, ыйманы алсырап, жалкоолонуп, намаздарын эптеп-септеп окуп, шашып бүттү уже. Ал чоң белги да. Уже өзүнө чоң суроо белгини коюш керек да. Ошол нерсенин баарын ташташ керек. Өзүнүн башка акыбалына кайтыш керек. Жаман досторго жолуккан досторун ташташ керек дагы, жакшы досторду издеш керек. Ишин алмаштырыш керек. Анткени биз тиги динибиз зарыл да. Мындай мисалдар аябай толуп турат да, ошондой адамдар. Мурун мондай кылчу элем, ушинтип жүрчү элем, жакшы жүрчү элем, моуну баштагандан кийин, моякка кирип алгандан кийин начарлап кеттим. Мешиттен алыстап кеттим, илимден алыстап кеттим депчи. Мына ошондой эле, мына жакын арада деле мына тааныштардан бирөөсү ошондой болуп атат да. Чалсаң жооп бербейт, байланышсаң жооп бербейт. Уже качып калган адам баласы. Ошол башка нерсе менен алек болуп калган да, же дүйнө, же бир башка, же бир күнөө менен. Анан өзүнө ошентип зыян келтирет да. Бул өтө кооптуу нерсе. Ошондуктан адам баласы бул маселени жеңил санабаш керек да. Дайыма эстен чыгарбай, ушу кайсы нерселер мени ушул нерсеге түртүп атат, ошонун дайыма анализдеп туруш керек. Коркуп туруш керек. Андан кийинки 5-чи себеп тафаккур фи нихаятил мааси дейт. Ошо кокустан бир аз кылып күнөөлөрдү кылып алган болсо, жоксо күнөөсүн кылып алып дагы эле таштабай жүргөн болсо, ошонун акыбетин ойлонуш керек да адам баласы. Эмне натыйжа таптым, эмне деген жыйынтыкка келдим мен. Ушундан бирдеме эмне көрдүм деген ойлонуш керек. Мисалы бир адам бир күнөөнү кылып жүрөт, тынбастан же ошондон арылбай жүрөт да. Анан ой жүгүрүш керек да. Мисалы эмне кылдым мен, мисалы ошону күнөөнү кылдым, бир нерсеге жеттимби? Ошону жакшы ой жүгүрткөн болсо, адам баласы субханалла кадимкидей хидаятка кайтып келүүгө чоң себепкер болот да. Кээ бир тобо кылган адамдарда ошентип келишет. Мисалы күнөөлөрдү кылып жүрөт, анан бир күнү Аллах субхана хидаят салып ойлонот да. Мисалы мен могу иштерди кылып атам, эмне пайда таптым, убактым өтүп атат, өмүрүм өтүп атат, күнөөлөрдү чогултуп жыйнап атам, диниме зыян келип атат, дүйнөмө зыян келип атат деп ойлонгондо Аллах субхана жүрөгүнө хидаят салат да. Ошонун аркасында тоба кылат, өкүнөт, анан кайтып келет. Мисалы жөнөкөй эле бир жакшы адал иш кыларда деле акыбетин ойлонуп атпайсызбы? Эгерде момундай иш кылган болсом, бизнес кылган болсом, иш алып барсам, натыйжасы кандай болот, кандай ийгиликке жетем, кандай жакшылык болот деп ойлонот да ар бир адам да. Ошондой эле күнөөнүн дагы акыбетин ойлонуш керек, сөзсүз түрдө. Анан ошондо адам баласы жана күнөөлөрдөн качат дагы жакшылыкка умтула баштайт. Андан кийинкиси албетте күнөөлөрдөн качып хидаяттын үстүнө туруктуу болом деген болсо, сөзсүз түрдө адам баласы ибадатты, Аллах субхана таала болгон кулчулукту күчөтүш керек да, көп кылыш керек. Аллах таала парз кылган ибадаттарда бул сөз жок. Ар бир адам сөзсүз түрдө муну аткарыш керек. Ким Аллах субхана таала ийгилик берип, ошол Аллах субхана таала парз кылган ибадатына туруктуу болсо эле, альхамдулилля, бул чоң утушка жетти. Жанагындай күнөө иштерден башкалардан алыс болду, Кудайга шүгүр. Дагы даражамды көтөрөм деген болсо, дагы ийгиликтерге жетем болсо, кошумча ибадаттарды күчөтүш керек да.
Анткени мунун ибадаттын таасири Аллах субхана таала ошол ибадат аркылуу пенделердин жүрөгүн жумшартып, кылган күнөөлөрдүн таасирин кетирип турат да. Ошон үчүн Аллах айтып атпайбы? Иннал хасанати юдхибна сайят дейт. Чындыгында сооптуу иштер бул күнөө иштерди кетирет дейт да, жууп турат. Ошо анан жууган сайын адам баласынын иманы жаңыланат, иманы көтөрүлөт, иманы күчтөнүп турат дагы, анан жанагындай күнөөлөргө туруштук берип турат да. Ошондуктан мына намаздан тартып, намазды албетте сөзсүз өз убагында окуп, калтырбай окуп, ага кошумча нафил намаздарды окуп, Куран окуп, зикир кылып, өткөн сабактарда айттык, баскан турган сайын зикирлерди кылып, Куранды окуп, баягы өзүбүзгө бир убакыт бөлүп, ошого жакшы кам көрүшүбүз керек. Урбат ибн Зубайр деген салафтардан болгон алым айтып атат да, ал-хасанат тад'у ухтаха дейт. Жакшылык сооптуу иш дейт да, өзүнүн бир тууганы болгон башка сооптуу ишти чакырат деп атат да. Мындайча айтканда, ибадаттын үстүндө болсоң, бир ибадат кылсаң, сөзсүздүн аркасынан жакшы ибадат келет да. Аны тескериси эле күнөө деле ошондой. Күнөө кылдың, алда башка бир күнөөнү чакырат. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу нерсе да. Күнөө тараптан карай турган болсо, жакшылык тараптан болсо, жакшылык кылсак, ошонун аркасында бир жакшылык келет. Жашооңуздарда текшерип көрүңүздөр, кадимкиде адам баласы ибадатына туруктуу болуп, 5 убагын намазын убагында окуй баштаса, уже башка ибадаттарды кылгысы келе баштайт да. Зикирди, Куранды, садаканы, деги эле башка ибадаттар. Ошондуктан жакшы сооптуу иштин таасири ушунда да. Ошол себептен Ибн Хажар рахимахуллах Фатхул Бари деген китепте, Бухаринин шархыда мындай деген жакшы сөз айткан экен, ошол сөзүнүн мааниси да. Адам баласы ушул кичинекей деп, бул жөнөкөй эле иш деп жакшылыкты таштап койгон болбойт дейт. Бул эчтеке эмес го, кичинекей эле иш го деп. Жана ошондой эле бул кичинекей эле күнөө го, эчтеке деле болбойт го деп аны кыла берген болбойт деп атат. Көрүңүздөрбү? Анткени Аллах субхана таала ошол кичине кайсы сооп иш менен ошол адамды ырайымга аларын билбейт дейт. Жана кайсы күнөө иш менен ал адамга нааразы болорун билбейт дейт. Ошондуктан кичинекей, чоң дебей, баардык колубуздан келген баардык жакшы иштерди кылып турушубуз керек да. Күнөөнү да ошондой. Кичинекей деп жүрөрүп, аны таштан аракет керек. Кээде бир жаман адатка көнүп алат да адам баласы. Ачууланат, же орой сүйлөйт, же сөгүнүп ийет, же майда чүйдө күнөөлөр болуп турат го. Муну ошого деген көңүл буруш керек. Мен эмнеге ошентип атам, кой өзүм менен күрөшөйүн, ошону таштан аракет кылайын деп кадимкиде көңүл буруш керек да ошого. Көңүл бурганыбыз эгерде толук жок кыла албасак дагы, ошол күнөөнүн күчөп кетишине тоскоолдук жаратабыз да. Эгерде таштап койсок, ал уже чоңоюп кетет да, башка нерсеге айланып кетет да. Мисалы, ачуулуу адам өзүнүн ачуусун тыяйын, эмне себептен ушу ачууланып атам, ошонун аракетин көрөйүн, ачууланбаганга күчүмдү жумшайынчы деген болсо, жок дегенде жарым жартылай ачуусун токтотот, же болбосо ачуусунун аркасынан келе турган жанагындай натыйжасы жаман иштерден алыс болуп калат да. Эгерде жоңолуп жүрө берген болсо, ушинтип жаралгам, мен ушундай болуп калагам дей берсең, ал уже башкага түртө баштайт да. Ачууланат, бирөө менен урушасың, бирөөгө кол көтөрүп коюшуң ыктымал, же зулум кылып коюшуң ыктымал, өзүңдү кармай албай калышың ыктымал, көптөгөн жаман нерселер да. Көрүңүздөрбү? Ошон үчүн жакшы иш кылып, анан жаман ишти таштап, кичик чоңуна карабай, ошонун баарынан алыс болуп туруш керек да. Мындайча айтканда, адам баласы гапилетте жүрбөш керек. Мына гапилет жөнүндө 7-чи себеп, алтын алдык да, 7-чиси, адам баласы эч качан гапилетте болбой, өзүнүн напсисин дайыма эсеп кысапта алып жүрүш керек. Мисалы, Аллах субхана таала «Ва ла такун минал гафилин» дейт. Жана бейгапарлардын катарында болбо, бейгапарлардай болуп жүрбө деп Аллах айтып атат. Бейгапар деген адам кандай адам, мисалы? Ибадатына көңүл бурбайт, анан күнөө кылса, аны кенебей жүрө берет да. Мына ошол бейгапар адам да. Кандай зыян келип атат, эмне болуп атат, ага көңүл бурбайт да. Ошон үчүн мына Аллах субхана Куранда айтып атпайбы? Я айюхаллазина аману тақуллаха вал тандур нафсум ма каддамат лигат ваттақуллаха инналлаха хабирун бима таъмалун. О иман келтиргендер деп атат да. Аллах Тааладан корккула, жана ар бир жан дейт да, эртеңкиге эмне даярдады, ошону карасын деп атат. Кыямат күнүнө да. Ошону карасын дейт. Биз эмне даярдадык мисалы? Бул өтө мындай токтоло турган аят да. Алла Тааладан корккула дейт. Эртеңки күнүңө эмне даярдадың? Ошону кара дейт. Ар бир напсы ошону караш керек. Даярсыңбы ошого? Алла Тааланын алдына барганда.
эмнени алып баратасың, сол алып баратасың же күнөө иш алып баратасың, буга эсеп кысап керек да. Ваттакулла, кайра Алла Таала кайталап атат. Алла Таалага таква болгула. Инналла хабирун бима таамал. Алла Таала силердин кылып аткан баардык иштериңерден кабардар деп атат да, билип турат. Мындайча айтканда Алла субхана эскертти мында. Таква кылгыла. Эртеңки күнгө даярдаңыла. Мушунун баарын билип турам, көрүп турам деп атат Алла субхана таала. Ошондуктан адам баласы эмне өзүнүн нафсисине көп иштеш керек. Нафси деген түрлүү нафсилер болот. Жакшылыкка буйруган нафси болот, жамандыкка буйруган нафси болот. Жана жакшылык жамандыкты аралаштырган нафси болот. Анан ошонун эң жакшысы жакшылыкка буйруган нафсини алып жүргөндөй болуп, ошол нафси ошого тарбиялашыбыз керек. Эч эле болбоду дегенде ушу жемелей турган нафсибизди көндүрүшүбүз керек да. Кээ бир жанагындай жамандыкка буйруп жемелебеген нафсилер бар да. Эчтеке баягы күнөө иш кылганда эчтеке кылбагандай жүрө берет да. Керек болсо ошого сүйүнөт да. Жана күнөө кылып алып мактаган адамдар болуп атпайбы? Мен момундай кылдым, тигиндей кылдым, момундай акчаны алдадым, момундай кылып жеп койдум, эч ким билбей калды. Мен мону жасаганда эч ким сезбей калат да, көрбөй калат да. Момундай кылып акчасын жеп койбодумбу, же болбосо момундай кылып бир аялды алдабадымбы, туура эмес жолго барып зына кылбадым деп мактангандар бар да. Аллах субхана сактасын ошондой жаман акыбалдан. Ошондуктан адам баласы дайыма өзүнүн нафсисине эсеп кысап кылып жүрүш керек. Ошондуктан Ибн Таймия рахимахулла айтып атат. Ошол ар бир адам сөзүнүн маанисинде ошо дуа кылганда, зикир кылганда, намаз окуганда, ой жүгүткөндө мындай жалгыз калып, өзүнүн ошо нафсиси менен эсеп кысап кылып ойлоно турган бир убагы болуш керек дейт да. Мээңди үйүңдөбү же башка жердеби жалгыз отуруп, ибадаттарды кылып, ойлонуп, ушу кандай иш кылып атам, ошо ишимдин натыйжасы кандай болуп атат, пайда алып келип атабы, же күнөө иштин үстүндө жүрөмүн деп ушинтип сурагыш керек да. Ошондуктан Хасан Басри деген чоң табиин киши болгон, ал да айткан экен да. Момун баласы дейт да, бул дайыма ушу нафсисин көзөмөлдөп, нафсисин карап жүрөт дейт. Мисалы сүйлөсө дейт да, могу сөз сүйлөп, ушунун аркасында эмнени мен максат кылдым деп көзөмөлдөйт өзүнүн сөзүн, көрүңүздөрбү? Керек болсо тамак жесе дейт. Могу тамак жеп мен эмнени максат кылып атам, эмнени каалап атам дейт, көрүңүздөрбү? Чыкканың бир жерге барса же бир жерден келсе, ушунун аркасында мен эмнени максат кылдым, эмне кылып атам деп. Ушул мага зыян береби, же пайда береби деп ушундай мааниде дайыма өзүнүн контролдоп туруш керек да. Көзөмөлдөп туруш керек. Бул кадимгидей байкасаңыздар, адам баласына аябай чоң жардам берет да. Күнөөлөрдү таштап, ошо ибадатка туруктуу болууда. Адам баласы ойлонгондо баягы ошого жараша иш кылат да. Ой, бүгүн туура эмес кылып алыптырмын, бирөөнүн көңүлүн оорутуп алыптырмын, же бүгүн ибадатым ордунда болбой калыптыр, бүгүн мындай күнөө кылып алыптырмын деп аркасынан ошо тоо кылып, жакшы иштер кылып, анан оңоло баштайт да. Момун баласынын жашоосу ушу менен өтүш керек да, көрүңүздөрбү? Жөн эле баскан турганы эч бир жөнөкөй эле бир бейкапарын адамдын, капырдын жашоосунда өтпөй, ошондой болуш керек да. Капырлар Аллах субхана таалага ишенбегендер, булар Алла Таала Куранда айтканда айбан сыяктуу, айбандан да адашууда жолду да. Анткени алар ичип жегенди, иштегенди, ырыс тапканга аракет кылат, бирок Кудай Таалага сыйынайын, милдетимди аткарайын деп ойлобойт да. Мусулман баласы андай болбош керек эч качан. Жакшылыктын үстүндө туруктуу болуш үчүн сегинчи себеп жанындагы жандап жүргөн жолдошу жакшы адам болуш керек да. Ошондой адамдарды издеш керек. Мейли жумушта иштесе дагы же күнүмдүк жашоосундагы жүргөн тең туштарын караш керек. Кээ бир адамдар баягы эски дос эле, мурун тааныш эле деп ошо пайда бербеген адамдар менен мамилелеше берет да. Андай такыр туура эмес. Адам баласы мусулман болгондон кийин тең түшүп тааныш адам болду. Эгерде ошого таасир эте ала турган болсоң, даватың өтө турган болсо, ошону жакшы жакка тартканга аракетин кылышың керек да. Барып дават кылып жакшылыкка үндөп. Эгерде анта албайсыңбы, же ошентип көрдүң, натыйжа чыкпады, анда адам баласы алысташ керек да. Анткени адамдын баласынын нафсиси деген бул алсыз. Жаман жакка ээрчип кетиши ыктымал. Көптөгөн жанагы айтпадымбы, көптөгөн адамдар ошо жанагы ошону көңүл бурбай атып, ошонун аркасынан адашып кеткендер көп. Анан жакшыга жанаш деп деле бекер айтпайт го кыргыздын сөзүндө. Ошондуктан жакшы адамдар менен бирге жүргөнгө аракет кылыш керек.
бүт мамилесин, карым катнашын ошол жакка буруш керек кырындык менен. Мында жакшы адам ойлонсо мындай өзү эле анализ чыгарат да, мисалы бир аябай жакшы көргөн адамың бар, жоксо бир пайдасы келген, бирок ибадатыңа жардам бербесе, туура эмес жолдо жүргөн болсо, аны канчалык жакшы көрсөң, жанында жүрсөң да анын эмне пайдасы бар мисалы? Ооба сени убактылуу бир бийлиги болуп, же болсо бир байлыгы болсо сени кичине сыйлап, же акчасынан берип, же конок алып барып, көңүл ачып, ошондо жыргап куунап атканда кичине бир кара курсаң тойгузуп коет да. Андан кийин эмне болот? Андан кийин эч пайда жок. Ошонун аркасынан диниңе чоң зыян келет да. Өтө кооптуу нерсе бул нерсечи. Ошон үчүн жакшылап көңүл буруш керек. Ошон үчүн тең туштарды, жакын мамилелештеримди илгеп, анан мамиле кылыш керек да. Көрүнгөнү менен жүрө бербей. Же болбосо, мисалы бирөө кээде мамиле бирөө келип калат дейм, мурунку эски дос, же жакын дос келип калдым, кандайсың деп калган. Дароо ошону жакшы жакка кылыш керек. Кандайсың, акыбалың жакшыбы? Кыйналып атса жардам берип, анан ошол эле убакта динди айтып, түшүндүрүп, дааватты түшүндүрүп, намаз коюн деп, кел ибадатка келели, намаз окуйлу деп ошону айта берсең, Аллах субхана тағала береке берсе ошол адам ойт, же болбосо өзү качып калат. Мына ушуну тажрыйба кылып көрсөңүздөр, жашооңуздар да. Же бер жакка келет, же болбосо өзү качып калат да. Мына ушундай таасирде болуш керек. Эгерде жөн эле жүрө берсең, аны айтпай жүрө берсең, ал сени акырындык менен тартып кетет да. Керек болсо сени акырындык менен өзүнүн чөйрөсүнө, өзүнүн эрежесине алып кирет дагы, анан кээде шылдыңдайт. Ошондойлор бар. Молдоке же мындай деп жаман сенин көзүнчө күнөө иштер кылып коюп, же тоготпой, койчу десең да болбой, сени шылдыңдап, күлгөнсүп мамиле кылыштыбайт да. Эгерде сен чечкиндүү болсоң, сөзүңдү укпаса, акырын сый урмат менен коем, мындай иш кылып аткан болсо мен мамиле кыла албайм деп туруп кетсең, алхамдулилля сый урматың менен каласың. Же сага таасирленип сенин аркаңа келет, же болбосо сенден айрылат да. Жаман балайдан кутуласың да. Мына көп адамдар ошонтип албай, ушу туура жолдон адашып кеткендер көп. Же болбосо билип эле турат ошо. Туура эмес жолдон, бирок жанагындай жаман досторун кыя албай, анан ошонун аркасында жакшылыкка келе албай жүргөндөр канчасы да. Ошондуктан бул өтө коркунуч нерсе. Мисалы биз жашоодо баласы барлар, ата-энелер жакшы түшүнөт да, балдарыбызды жанагы башында айтканда тиги кошулба, буга кошулба деп айрыкчы жанагындай жаңы жетилип келаткан убакта переходный возрастта жакшы адамдарга кошуш керек, мынтиш керек жанда. Бул деген ошолорго эле тиешелүү эмес бул. Мага 60, 70, 80, 90 чыксаң деле ошого деле тиешелүү да. Албетте ошо жаш балдар жаштыгына кичине мас болуп тезирээк кирип кетиши ыктымал, бирок да бул ар бир адамга тиешелүү да. Чоң адам деле адашып кетиши ыктымал. Сонун эле жүрүп эле жаман досторго жолукканбыз, алар да адашып кетиши ыктымал да. Ошондуктан ошону ушул баягы жакшы адамдар менен жүргөнгө болгон аракетин жасаш керек. Ошол жакшы адамың мейли колунда жок болсун, же алсыз болсун, бирок ошо ибадатыңан тоспосо жок дегенде. Ибадатыңа жардам берсе андан бешпеде жакшы. Жок деген ибадатыңан тоспой, ошо жакшылык иште жүргөнүңө жардам берсең, бул эң чоң жеңиш да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчигенде эң биринчилерден ошо кедейлер, алсыздар болгон да. Ошон үчүн Аллах субхана тағала ошону бекемдеп, "Васбир нафсака ма'аллазина яд'уна раббахум бил гадати вал аши" дейт. Пайгамбарыбыз буйруп атат, сен өзүңдүн нафсиңди мажбурлап сабыр кыл деп атат. Ошо жанагы эртели кеч, эртең менен кечинде Алла Таалага сыйынып ибадат кылгандар менен бирге бол деп атат. Ошолор менен жүрүүдө сабырдуу бол деп атат да. Албетте бул сабырга муктаж. Кээ бир адамдар мисалы акыл эси жакшы, түшүнүгү жакшы, же кичине колунда бар, же бийлиги бар, бирок жанындагы достору алсыз болуп калышы ыктымал, колунан келбей. Бирок жөнөкөй адам ибадат туруктуу, анан баягы кичине эметет да, ушулар менен эле жүрө беремби? Шайтан келип жаман ойлоо салат да. Өзүм теңдүүлөр издесем кандай болот? Ошолор менен мамилелешпейм. Булар менен же мындай дүйнөлүк пайданы көрбөсө мындай деп сала баштайт. Мына ошол эки эң шайтандын чоң жолдорунан адамдарды адаштырууна. Керек болсо кээ бир капырлар келгенде пайгамбарыбызга сени сага ибадат кылып ээрчили, жаныңдагы кедей алыстарды алыстат, алар менен болбосун, биз сага ошондо ээрчили деп. Аллах субхана тағалага макул болгон эмес пайгамбарыбыз. Мына тескерисинче ошолорго чыдап, ошолор менен бирге болгонго пайгамбарыбыз да Аллах субхана буйруган да. Мына шайтан ушул жагынан келет. Кээ бир адамдар айтышы ыктымал, мына сенин жанында жүргөндө момундай адам, тигиндей адамдар, силер эмне колуңардан келбейт, алсыз элесиңер го, жөнөкөй адамдар депчи. Ошондон
адам баласы баягы ошондон жалтанып таасирленип калбай, ошоптор күчөп ошол нерсеге сүйүнүш керек. Эң кыскасы, адам баласынын дини сакталып атабы? Альхамдулилля. Динине пайда келип атабы? Ошол нерсе да. Мына ошондой адам болуп калса, ошого сүйүнүш керек да. Ошондой адам жандаш болуп калса, ошого кубаныш керек. Андан кийинкиси 9-нчу себеп бул дайыма ошо өлүмдү эстеп жүрүү да. Өлүмдү эстесе, адам баласы субханалла көптөгөн жаман ойлордон, балелерден, кыйынчылыктардан, кыйналыштардан кутулат да. Анткени мына өлгөндөн кийин бардык нерсе калат, бир гана ошо сага пайда берүүчү жакшы амалың калат да. Аркаңда дүйнөңдү да, бала чагаң баарын таштайсың да. Ошондуктан бул өлүмдү эстеп жүргөн аябай пайдалуу. Аллах субхана таала айткандай: "Ванфиqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin" дейт. Аллах таала айтып атат: "Силер ошо силерге мен рызкы кылып берген нерселерден, байлыктардан нафака кылдым" дейт. Аллах тааланын жолунда сарптап жумшагыла дейт да. Силердин бирөөңөргө ошо өлүм келгенге чейин дейт. Анан өлүм келип калганда эмне деп айтасыңар дейт? "О Робби, мени ушу жакын убакытка, бир аз убакытка ошо ажалымды кечиктирип турсаң, кое турсаң, мен ошол кезде садака кылып алат элем, жакшы адам болот элем" деп айтат дейт да. Садака кылат элем деген жөнү фассаддака деген мында садаканы аябай берем деген сөз да. Жанталашып жакшы амал кылам. Бирок пайда жок да, өлүм келип калгандан кийин. Мына ошого чейин Аллах субхана айтып атат, ошого чейин нафака кылып, өлүм келгенге чейин пайдаланып кылла деп. Ошондуктан адам баласы ар бир өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша өлүмгө чейин жакшы иштерди кылып калыш керек. Өлүмдү эстей жүрүш керек. Аллах таала башка аятта айткандай: "Ваттaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun" дейт. Силер ошо Аллах таалага кайта турган күндөн коркула деп атат да. Анан ошол күнү дейт, ар бир нафс өлөт кыямат күнүндө. Жана өзүнүн кылган ишинин жыйынтыгын, жакшы болсо жакшы, жаман жаман, толук бойдон алат деп атат. Эч ким зулумдукту тартпайт деп атат да. Жосо зулумга учурабайт. Анан биздин ошо айрыкча мусулмандар ошо өлүм чындык экенине ишенебиз баарыбыз. Алла тааланын алдына барарды билебиз. Ар бир кылган жакшы ишибизге сооп алабыз. Ар бир кылган күнөө ишибиздин кесепетин көрөбүз деп билип турабыз да. Эми билгенден кийин ошонун аракетин көрүш керек да. Көрүпсүздарбы? Демек ушул нерселер биздин жамандыктан тосуп, ошо жакшылыкка бекемдеш керек. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабырды зыярат кылып тургула, анткени бул кабырды зыярат кылуу силерди өлүмдү эстетет деген да. Көрүңүздөрбү? Ошону өлүмдү эстегенде адам баласы көптөгөн жеңилчиликке учурайт. Айрыкча жанагындай башына чоң кыйынчылыктар, балелер келгенде, жашоосу кыйналганда, ошо өлүмдү эстеген болсо, көп башына түшкөн оорчуктун бир тобу жеңилдейт да. Анткени баарыбыз өтөбүз. Кайгырганда эмне, капаланганда эмне, колуман келген аракетин кылайын, Аллах таала берген натыйжа ошо мен үчүн жакшы деген жыйынтыкка келет да. Андан кийинкиси акыркысы ошо 10-нчу себеп, жакшылык үстүндө жүрүп, күнөө иштерден алыс болуш үчүн адам баласы дайыма тоба кылганга шашылып туруш керек. Күнөө кылар замат дайыма тоба кылганга шашылып туруш керек. Албетте, күнөө кылса кылбаса дагы Алла тааладан кечирим сурап жүрүү бул эң чоң артыкчылык. Истигфар келтирип. Күнөө кылар замат дайыма тобого шашылышыбыз керек да. Кемчилик кылбаган адам жок да. Ана ошо биздин күндүк жашообуз ошо тоба менен өтүш керек да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси, Муслим деген Абу Зар деген сахабадан келген экен. Алла таала айтты дейт: "О менин пенделерим, силер күнү түнү күнөө кыласыңар, а мен болсо күнөөлөрдүн баарын кечиремин. Ошондуктан менден кечирим сурагыла, силерге кечирим берем" деп атат да. Демек Аллах субхана тааладын бул чоң жакшылыгы биз үчүн. Шайтандын ар кандай тузактары бар. Ар кандай айлакерлик жолдору бар. Буза турган азгырыктар аябай көп. Ар кандай жол менен азгырганга аракет кылат. Анан ошонун баарын жеңип, шайтанды ачууланта турган нерсе бул тоба кылуу да. Шайтан канчалык адаштырып, канча жаман ишке түртпөсүн, ошонун аркасынан адам баласы чын дили менен, дити менен Алла таала тоба кылып кайрылып калса, бүт барыжы болот да. Демек кандай күнөө болбосун, капырлык болсун, ширк болсун, Алла таалага жалдырап кечирим сураса, баарын кечирет да. Шайтанды эң ыза кыла турган нерсе ошо да. Тоба.
Ана тоонун эшиги ачык. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, Абу Давуд деген хадисте тоонун эшиги ушу күн батыштан чыкмайынча жабылбайт деген. Бул тоонун эшиги ачык. Жана адам баласынын баягы жаны кекиртегене келип калганга чейин тоонун эшиги ачык да. Кандай күнөө кылдым, Аллах каршысында тооба кылсын. Алла Тааладан кечирим сурасын. Алла Таала кайрылсын. Ошондуктан Алла Таала: "Ва тубу илаллахи жамиан айюхал муъмин лааллакум туфлихун" дейт. О момундар, баарыңар жалпы Аллах субхана таала тооба кылгыла деп атат. Кечирим сурагыла. Ошонун аркасында ийгиликке жетесиңер деп. Лааллакум туфлихун. Ийгиликке жетесиңер деп Аллах субхана айырат. Демек биздин күнөө кылып алгандан кийинки кутула турган чоң жолубуз ушу тооба кылуу. Ана ошонун аркасында биз ийгиликке барабыз да. Бул дагы ошо биздин күнүмдүк жашоодо болуш керек. Тооба кылып, аркасынан жакшылык кылып кой. Болду, альхамдулилlah. Ошол жолдон тайбай жүргөн болсок, Аллах субхана таала күнөөдөн сактап, жакшы иштерге бекем кылат. Аллах субхана таала баарыбызды жана жалпы мусулмандарды күнөөнүн кандай түрү болбосун ошондон алыс кылсын, жана баарыбызды ушу исламдын жана сүннөттүн үстүндө бул жашоодон өтүүбүздү Аллах таала насип кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.